Söz депутат Акаев Жанарбек Кубанычевичте. Чоң рахмат, урматтуу Нурбек Караевич, урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөттүн өкүлү. Мен айтайын дегеним, Жаштар министрлиги, миграция министрлиги жоюлду. Мамлекеттик миграция кызматы түзүлдү. Айтайын дегеним, ушул кызматтын укуктарын, маанисин, кадыр баркын мына Орусиянын федералдык миграция кызматындай ошондой деңгээлге чыгаруу сунушун айтат элем да. Мисалы, мына жылына 13 000 адамга жумушка уруксат берилет экен, чет элдиктерге. 13 000 адамга. Бирок фактически мына 100 000 деген чет элдиктер Кыргызстанда иштеп атат. Бир жылда бир 200дөн ашуун чет элдик депорт болот экен. Ошондо калган чет элдиктерди Кыргызстанда жүргөн ким көзөмөлдөп атат? Ушул укукту миграция кызматына бербейлиби азырчы? Миграция кызматына берсек, алар ушул текшерсе, алар эмне менен алек болуп атат? Эмне иш кылып атат? Кандай бизнестер жүргүзүп атат? Кимдер менен иштеп атат? Аларга канча чет элдик келди? Ушунун баарын көзөмөлдү ушул миграция кызматына беришибиз керек деп ойлойм. Болбосо эми миграция кызматын бир мындай бөлүмдө эле кылып түзүп коюп, алардын маани маңызы таптакыр жоголуп кетет. Бул биринчи маселе. Экинчиси, мына президент дагы, премьер-министр дагы айтып атат. Ишкерлерди тоногондор, ишкерлерге бут тоскондор булар эл душманы деп. Аларга эл душманындай мамиле кылышыбыз керек деп. Бирок бизде соттор дагы, мына айрым министрликтер дагы андай көз караш менен карабай иштебей атышат. Мына Канжар Кадыралиев өзгөндө канча ишкерди тоноду деп, канча ишкерди сыздатты деп кармалган, бирок анын далай айы мына министрлик ооруканада алып жатты. Азыр болсо соттор үй камагына чыгарды. Эмне соттор эмне Бакиевдин заманын сагынып калыштыбы? Криминал гүлдөгөн. Муну караш керек да. Эми ишкерлерди тоноп, эртең кайра ошол криминал айылына барып төлөп өткөрсө, ишкерлер кимге ишенет? Өкмөткө ишенеби, мамлекетке ишенеби? Аларды карашыбыз керек. Ысык көлдө дагы, Ошто, башка жакта Баланчанын балдары деген бир түшүнүк бар экен. Баланчанын балдары, Түкүнчөнүн балдары. Андайларды биз таптакыр тыйышыбыз керек. Буга жогорку кеңеш дагы, өкмөт баарыбыз чогуу чаран күрөшүшүбүз керек деп ойлойм. Батукаевка ошо министрлик мына ооруп атат, эртең өлөт деп справка берип коюп эмне болду? Анын баарын көрүп атабыз. Үчүнчү маселе, кыска мына Алайда, Кара Сууда, бир канча жерлерде, Жалал Абадта жер титирөө болду. Анан азыр инфляцияны көрүп атабыз. Мына 200 000 сом сууда бөлүнөт экен. Чындыгында азыр фундаментке дагы мындай 200 000 сом жетпейт, көрүп атасыңар. Ушунун каражаттын көлөмүн көбөйтүү боюнча ушу жогорку кеңеш биз мыйзамдарды сунуштоого даярбыз. Өкмөт менен биргелешип, ушул маселени дагы бир карасак жакшы болот эле. Чоң рахмат.